Теледе ТВ кайгылуу көрсөтүүсү. Бул жолкусунда Чүй областындагы аталган кылмыш фактыларын жаныларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Изя Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Аламедин районундагы ит атарлар жакында эле интернет булактарында чоң талкууга айланган ит атарлардын иши коомчулукта бир катар суроолорду жараткан. Алардын эң эле кооптуусу бул атылган иттердин сөөктөрү каяка кетип жатат деген болду. Бул суроого ушул күнгө чейин бул иш-чарага катышкандар так жооп бере албай убар болушууда. НТС каналынын чыгармачыл тобу бул окуянын иликтөөсүнө катышып көрдү. Апта башында эле интернет булактарында талкуу жараткан Маевка айылында орун алган жапай иттердин атылышы ушул күнгө чейин суроолор жаратып келет. Бул окуяга көбөлөрдүн бири атылган иттерди чөнтөк телефонуна тартып алып, коомчулукка жарыя кылгандан бери тартип сакчылар көзөмөлгө алышып иликтөөсүн башташкан. Маевка айыл өкмөтү ит аткан закон, незаконный. Ошончо кагаздар бар? Вет врачтардын эмеси. Жок, ошо вет врач болгондо айыл өкмөттүн уруксаты менен деп турат. Постановлениеңиз бар? Ит аткан. Ит аткан боюнчабы? Распоряжениеси бар? Ошо боюнча эме келгем сатаянчы. Местный милициядан сурап, эч кандай уведомление жок дейт анан. Силерге предупреждение берген эмеспи? Уведомление бербепти. УУДдан да сурап. Берилген жок, ЖКдан да, помнан да Берилсе биз ошол Маевка помнан жөнөтөт элек да. Маевка айыл өкмөтүндө башталган иликтөөлөрдө эле алардын ишмердүүлүгүнүн мүчүлүштүктөрү байкала баштады. Аталган мамлекеттик мекеменин өкүлүнүн айтымында айылда көбөйүп кеткен жапай иттерди атуу боюнча атайын иш-чара уюштурулган. Бирок бул аракеттерине жергиликтүү тартип сакчыларды кошпой коюшкан. Мен айтпадым беле, квартальный комитеттин председательдери менен, участкойлор менен чогуу деп. Жок, мен силерге айтпадым беле ошону. Көп өтпөй анан буга чейин жумуш ордунан таба албай койгон Маевка айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Алиев да жетип келди. Айтсак, айылдагы жапай иттерди атып жок кылууну ушул киши баштаган. Албетте ага жергиликтүү тургундардын кайрылуусу себеп болуп, анын негизинде атайын иш-чараны уюштурушуп, мергенчилерди чакырышып, ветеринардык дарыгерин кошуп, иш жүзүнө ашырышкан. Бирок жергиликтүү тартип сакчыларды эскертүүнү туура көрүшкөн эмес. Отстрел собак. Отстрел собак. На отстрел собак есть постановление. Постановление бар. Биз местный милициядан дагы Аламедин РУдан да сурат, эме уведомлениеси барбы жокпу депчи. Булар эч кандай уведомление жок экен да. В смысле, какое уведомление? Жок, эме иттерди атуу боюнча эмеден биринчи местный участковый милицияга жолсо жанагында болуп турат, ошол известность коюшуңуздар керек. Как известно? Биз уже РУдага бардык, помнуга бардык, участковыйны алып келдик уже. Мындай иш-чараны уюштуруудан мурда жергиликтүү тургундарды куралчан кишилер менен коркутпаш үчүн жергиликтүү милицияга кабар берип, жана алардын өкүлүнүн коштоосу менен гана иттерди атыш керек деген айыл өкмөт башчысы чындап эле билбептир. Өзүнө да ишенбей бирөөсүнө чалып, аны кечке тактап отуруп алды. Акыры ага да ишенген эмеспи, айтор кайсы мыйзамда андай жазылган деп баштады. Там же отстрел делали, в прошлый раз ездили, отстрел делали. В прошлый раз биз көргөнбүз, ал боюнча жок да, өткөндөгү могу эме боюнчачы. Аламединде да ушинтип ит атуу боюнча жүрүп, село Аламединде жана жаш баланы атып алган. Жаш бала ок тийген, случайно охотник болду. Во время отстрела ошол аябай резонанс жараткан. Хорошо, а тогда кто стрелять должен? Вы вот тогда как отстреливать? Отстреливать эткенде сиздер Нет, Бизге курска, у нас пришли курсе өтөт. Мы не в курсе были. А интернетте жүрөт. Интернет боюнча биз не в курсе. официально есть постановление. Постановление негизинде сиздер местный милицияга жолсо участковыйга уведомление беришиңиздер керек болчу. Охотник менен договор түзүшүңүздөр керек болчу. Договор официально есть. Охотниктин быйылкы жылга бесплатно никто не стреляет. Каждый охотник ежегодно путевка алат. Охота была. Мы нанимали егеря, не то что охотника, просто охотника. Егерь есть у нас. Вы это оповещали? Да, всем квартале мне говорил. Участковый. Вчера я Ищенбайке говорил, ветврачу, там, чтоб участковый был, и председатель квартального комитета, чтоб рядом были они.
Маевка айыл өкмөт башчысы өз билемдик кылып, жергиликтүү милициянын катышы жок эле мергенчилерди жалдап, иттерди ата берсе болот деп ойлоптур. Милициянын бул жака катышы эмне керек деп суроону улам берип, чогулгандарды да тажатканга жетишти. Эл жыш жашаган жерде курал колдонууда тартип сакчы кабардар болуп, жана коштоп жүрүш керектигин экинчи мөөнөтүн айыл өкмөт башчылыкта көрүп жаткан Руслан Алиев билбегенге кабарчыларда таң беришти. Конкретно мне покажите, что должен быть оповещен участковый, там, начальник РОВД. У меня один вопрос просто. Вот вы знаете о таком законе? О каком? О том, что нужно уведомлять сотрудников милиции на местах. Я не видел этого закона. Не знаете, да? Я этого закона не видел. Айласы кетип, анан мыйзамды билбеген айыл өкмөт башчы бардык күнөөнү өзүнүн кол алдында иштеген кишилерге шылтай баштады. Айтымында баарына жооптуу Маевка айыл өкмөтүнүн Турак жай коммуналдык чарбасынын жетекчиси. Анысында тартип сакчылары ордунан сурак алышса, кандай болгон күнүдө иш чара уюштурулуп, атылган иттер шаардын таштандылар таштоочу жайына жеткирилгенин убадалады. Биз мындан чыгып, ал жагына да барып көрдүк. Кече мурда эмедечи, могу Маевкада ит атып кирди эле да, айыл өкмөттөрчү. Ага. Ошол боюнча келип тапшырды. Кече күнүнөн асып Таштандыларды таштоочу жайдын бардык кирип чыккан унааларын каттоого алган адиси компьютеринен кечке издеп жатып, Маевкадан келген атылган иттердин келгенин тастыктап бере албады. Так, кече деген бириле тазалыкка келген. Тазалыкка шаар божу. Ну, ошо тазалыкка эме. Первомайский А сколько район. собак там еще будет стоить? Количество? Количество или килограмм. Ну, они уже в офис ушли. Офистен суралса, я не знаю. количествосын сага берет дедичи. Менде деген бияка келген ал кагаздын баары кетет баки офиске. Сурап биле кой да, канча штук келди депчи. Качан сдавать этип Кече мен уничтожение берди кыласыңар да. Ооба, уничтожение. Канча уничтожение этти? Количествосын билбейм баки мен, дагы бир жолу айтып атабыз. Количество үчүн акча төлөнөт силерге. Кантип билбейсиңер? Мен каяктан билем, офистен барып сурабайсызбы баки, анчалык керек болсо. Бияк оператор эле да. А? Оператор бул жерде журнал. Бай барына чыккылачы мында, барына чыккылачы. Журнал регистрация бар да. Жок, журнал регистрациясында айтып атпаймынбы, мынакей кагаздарын жазам. Мынакей бүгүнкү количество мен ичине айтып берем. Мынакей Маевканы 40 ит Маевканы келди. куйган? Жок, билбейм каяктан экен. Булар алып келет Музыка болот? иттер менен. Мынакей 40 ит алып келди бүгүн количество. Мен бүгүн эртең алып кетем, эртең. Иши кылып бул жактан Маевкадан келген иттердин изи суудуу. Андыктан тартип сакчылар кайрадан бул ишке катышы барлардын баарын тең милиция бөлүмүнө чакыртышып, иликтөөсүн башташты. А могу жана эмедечи, уничтожение, сдача, горсвалка, утилизациясы жок да. Аны байкымдарда мен кече күнү жана ал нерсеге катышпай калдым. Просто деген ветврач менен жана ит аткандар ошолор барып тапшырыш керек болчу по идеячи. Атылган иттерди Ошо маалымат боюнча интернетте жазылып коюп, кафелерге жана ашканаларга тапшырылышы мүмкүн дегенчи. Ошого тууралуу милиция тараптан мыйзамдуу же мыйзамдуусуз эмеспи деген суроону бизге берип атпайбы? Элерчи. Сиздерден чыккандан кийин биз горсвалка барып келдик да. Горсвалка барсак офиске да. Горсвалкадан ал жерден кирген чыккан баары каттоодон өтөт экен да. Ал жерде эч кандай каттоодон өтпөгөндүгү тазалыктан эле гана бар экен, бир акттык кагазы. Ветврач келсин, алар ошолор утилизация кылып ошолор кош керек болчу по идее. Какие можете дать гарантии о том, что вот эти вчера отстрелянные около 20 собак бродячих, да, не попали на рынки там? Не может вообще быть пить такого. куда-нибудь? Не, вот такого как можно быть. Вы же никуда не сдали эти? Где эти Нет. трупы? Сейчас этот ветврач, я говорю же, ветврач сейчас приедет, он ответит вам. Ну, вы сегодня уже встречались с врачом, вы говорили, да? Вы Мы не здесь вас интересовались? ждали, там. Но не вас было. интересовались, куда он сдал? Не Они- спрашивали? Нет. Айыл өкмөтүндөгү Турак жай коммуналдык чарбасынын жетекчиси мынтип өзү уюштуруучу катары жооптуу экенин унутуп, баарын ветеринардык дарыгерине шылтап койду. Көп өтпөй анысы да келди. Була ветеринар киши. Бул мусоркага бул да калып барбаптыр. Ана баягы неме Кайдан иттер болгондо атып келгенден кийин айыл өкмөт ишинен алып келгенбиз. Тескасы менен, тачкасы менен чогуу. Алып келип мен аны жерден кете бердим. Андан кийин ким билет да мен аны. Ошо сиздин жумушуңуз ошол ошо атып келгенден кийин жана акт түзүлгөндөн кийин анан горсвалка алып барып утилизацияга тапшырып бергенге чейин болуш керек да туурабы эке? Негизи ошондой болуш керек. Сиздер өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди, ишиңизге жоопкерчилигиңизди толук аткарбай атпайсызбы эке?
Маевка айыл өкмөтүндө ветеринардык дарыгер кызматында иштеген байкебиз болсо, ишти толугу менен аягына чыгарбай койгонун айтып, бирок атылган эттерди айыл өкмөтүнүн алдындагы тазалык ишканасынын өкүлүнө тапшырганын айтып кутулду. Анысы да бул жерге чакыртылды. Получается, эти мясо, возможно, уходят в корейские кухни или мусульманские. Вот поэтому сейчас... Есть же он на свалку увезли его, на утилизацию, загрузили грузовую машину, увезли его никуда. Он, который грузили, ребята здесь. Завтра утром подойдут они на работу, проблем нет. И в конце мы сейчас вот все средства массовой информации, журналисты и наше общество хотят узнать, было утилизован или Да, где. Вот вывод, конец. Загрузили, я говорю же, вчера отстреляли, загрузили грузовую машину и увезли свалку. Какую грузовую машину? Тазалыковский наш, который мусор убирает в селе. Вот эту машину. Отдельно же отвезти. Вы сами представьте, вы, получается, директор Муниципальное предприятие, да. А можно всю процедуру отстрела? Вот вы отстреляли, да, их? Вы голову посчитали, загрузили вместе с мусором, что ли? Собак, да? Да. Разве вы не должны отдельно их держать? Ну я откуда знаю, загрузили, отправили. Иши кылып баары тең чогулуп, болгон иште бири-бирине шылтамайды туура көрүштү. Мынтип күнөөнү бири-бирине кыйлып коюшса, котулуп кетебиз деп ойлошту көрүнөт. Siz до конца барбадыңыз балар менен? Свалкага чейин барган жоксуз. Жок, мен билем. Эми силер жүрсүңөр да мен каяктан билейин? Слушай, Миша, сени чакыртпадым мен, алып келдим, атып келдим, сени айтпадым, айыл өкмөтү кел дебедим. Келдиң деп. Кел, токтоп турдум. Күтүп тур дедим, келатам дедим. Күтүп турбадымбы? Ошо? Кин до конца барбадыңдар, силер алардан калып калдыңдар. Барыш керек да до конца чогуу. Жок, бул жерде мындай. Мен каяктан билейин сиз барган жоктугуңузду? Ал кайда кетти азыр? Ким? Ошо иттер кайда кетти? Свалкага кетти да. Ким жүктөдү? Байке, бизге. Балдар, биздин балдар, Бакыт менен Байке. Саня жүктөгөн. Байке. Кандай болгон күнү да бул күнү эч кими атылган иттер каяка кеткенин айта албагандыктан эртеси ал таштандылар таштоочу жайына бармай болдук. Айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү казып иттер ошол жакта экенин далилдеп беребиз дешти. Биз ишенип анан эртеси да келдик. Бирок айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин бири да бул ишти колуна албаптыр. Түнү менен чүй аймагын таштандылардан катуу тазалап чыгышканбы айтор кече эле казып иттерди таап беребиз дегендер атылган иттердин үстүндө тонналаган таштандылар төгүлүп аларды таап чыгуу мүмкүн эместигин айтып чыгышты. Андыктан ал атылган иттер тартипке ылайык атайын жайда утилизация болбогонун койгондо эле алар чындап эле таштандылар таштоочу жайына жеткирилишкенби же ашканаларга тарап кеткенби деген суроого эч кимиси далилдүү жооп бере албады. Элдердин жана кайрылышы. Арыздын негизинде өткөрүлдү процессчи. Анан элдин суроосу мындай болуп атпайбы байке? Элдин суроосу ошол атылган иттер именно уничтоженияга кеттиби же кафелерге тарап кеттиби деп атпайбы? Жок, кафелерге тарап кеткенге андай эч кандай эме болбойт да. Жок, айтып атпайбыз. Биз деген ошол жанагы эмелер мусорго алып барып төккөн кишилер деген бүгүн барып эртең менен барып 8-де. Түшүнүк кат жазып беришти барды. Ушундай ошого алып барганбыз депчи. Городской свалкага алып барып төгүлгөн деп. Бирок айыл өкмөтү ошону контролдош керек беле? Как представитель Эми түшүндүрүп атпайм силерге. Кечээ деле эчке сөз болбоду. Жок, бир эле ошону негизинде көзөмөлгө алышыңар керек. Бир нерсени эме кылбай калыптыр да, контроль кылбай калыптыр жана биздин эме ветеринардык врач. Ошол нерсени аягына чыкпай калгандагысы биздин күнөөбүз болуп атат азырчы. Демек, силер ошол тушалар кафелерге кеттиби же свалкага түштүбү далилдеп бере албайсыз, айыл өкмөт катары? Жок, далилдеп бере алабыз. Анткени деген тиги балдар алып барган балдар айтып атпайбы? Биз деген алып барып төккөнбүз депчи. Сөзүнө эле ишенип атасыңар да, мындай далил жок болуп атпайбы? Именно уничтожатель кеттиби же кафеге тарап кеттиби деген вопрос болот. Ошого силер жооп бере албайсыздар. Кафеге тарап кеткен жок. Эч кандай анда кеткен мүмкүн да эмес. 100% гарантия бере алам. А кантип бере аласыз, если сиз көрбөсөңүз өзүңүз? Мен айтып атпайм сиздерге. Жанагы мусор бизден муниципальный предприятие кызмат Маевка деген бар. Ошонун директору деле айтып атпайбы? Менин балдарым деген машинага жүктөп барып горсвалкага төгүп келди депчи. Жок, кантип просто бир нерсени тиги биздин жанагы ветврачты кошуп берген ветврачыбыз аягына чыкпай калгандагы күнөө болуп атат биздики айыл өкмөттүн. Соц тармактарда, интернет сайттарда ошол ит атып, баягы иттин эттери каяка кетип атат деген маалымат келип түшкөн. Ал маалымат негизинде ошо бүгүнкү күнү ошо милиция кызматкерлерине эч кандай маалымат билдирүү берген эмес. Ушундай мероприятие жүрөт деген боюнча айыл өкмөтү бүгүнкү күнү ошол негизи постановление боюнча
баягы 5 комиссион адам чыгып, ошонун ичинде ошол участковый инспектор, ветеринар, квартальный, айыл өкмөттүн представители, жана ошондой охотниктер чыгыш керек эле. Анан ошо утилизациянын справкасы да бүгүнкү күндө жок болуп атат. Бул жерден ошо айтып атат, эң аянда атып бүткөндөн кийин ошол жанагы тазалыктын мусорка ташыган автоунаасына жүктөп салып жиберген деген. Анан справкасын бүгүнкү күндө бере алышпайт. Кандай болгон күнү да айыл өкмөттүн өкүлдөрү куру сөзгө ишенип эле ооз эки иштерди кыла беришкен. Андыктан бардык күнүнү ветеринардык дарыгерге шылтап коймой болушту. Айтсак, бүгүн териштирүү иштерин айыл өкмөтүнүн иттерди ата турган буйругун аткарган мергенчилер да келишкен. 30 жылдык тажрыйбасы бар мергенчи да бул иш-чарага тартип сакчылары катышыш керек экенин билбегендей. Как охотник, вы знаете, да, это использовано охотничье оружие в населенном пункте? Категория запрещена. И Категория уже запрещена. долгое время, больше около 30 лет егерем. Не, вы знаете, да, об этом? Знаю. Категория запрещена. В населенных пунктах только при присутствии участкового инспектора. Почему вы это вовремя участкового инспектора не спрашивали? Не требовали? Участкового инспектора мы потребовали у Миши. Миша сказал, участковые все на работе, а ПОМ предупрежден. Все. С нами был ветврач и квартальная женщина. Я не знаю, как ее звать. Но она где-то вот здесь рядом живет. Ну, вы сколько лет уже егерем, говорите, работаете? 30 лет. 30 лет. А вы могли бы потребовать, имея ваш опыт, потребовать, чтобы участковый все-таки присутствовал? Ну, в принципе, да. А почему не сделали? Ну, а как? Сказали, что все на работе. То есть на слово поверили? Да. Айта кетсек, бул мергенчилер менен түзүлгөн келишимде бир топ суроолорду жаратат. Анткени кече күнү эле иликтөө иштери башталганда айыл өкмөт башчылары алып келген келишимде мөөрү жок жана коюлган кол тамгалары жок болсо, бүгүнкүсүндө алары пайда болуп калыптыр. Эмнегедир иликтөө башталганда гана келишим түзө коюшуп, түнү менен мөөр басып кол койдургандай шек жаратып жатты. Экинчи копия в 2 экземплярах приготовится. Один в айыл өкмөт остается, один у этого исполнителя. Да, исполнитель другой. Айыл өкмөт не мог же принести. Айыл өкмөт деген бухгалтерда да. Бухгалтер деген көргө кетип калат атпайсың мынага. Договоргача пустой договорду кайдан таап чыгышты ал айранда? Жок, бухгалтер эмне кетип калды. Көргө кетип калды. Жок, көргө кетип калган, бирок деген пустой договорду көрсөтүшпөдү деп. Аны кайдан таптыңыз? Ким көрсөттү? Ошо айыл өкмөт представители жана это же ЖКХ ошол киши. Когда он, видишь, помятый, он весь. Ну, может, специально помяли, это можно же. Как специально? Всю ночь ее мять, что ли? Ал гана эмес, бул киши менен мындай шек санаткан келишим түзүлгөнү менен айыл өкмөтү бул иш-чарага бөлүп берген 13 000 сомдон ашуун каражатты бул мергенчилердин шеригине жазылыптыр. Анысы мергенчи эмес, бул күнү айдоочу катары чыгыптыр. Анысы да биринчисинде эле мергенчи катары катталып жүрсө да көп нерсени билбейт экен. Почему вы прячетесь? Зачем мне снимать? В договоре тоже есть, правильно? Нет, Не надо меня снимать. Меня не трогайте. Ну, нет, я Просто да, ответьте кто на тебе? вопросы. Какой вопрос? Вот вы тоже в договоре присутствуете, Я да? в договоре то есть, не предоставление услуг 13 000 перечисляли вам, то есть предоставляли. Я в договоре не учу. Не Ну, учу. вот Это там как, документ не стоит на ваше имя. Где? Пойдемте покажу. Где? Пойдемте покажу. Пойдемте узнаем. Это ваша здесь фамилия есть? Ну, я расписывался, Вот. У вас фамилия идет здесь? да. Конечно. Значит, вы в процессе, правильно? Это чья фамилия? Моя. Ну вот, уже вы же получается же, расписываетесь. Ну, И вы, получается, не Это знали, ваш паспорт копия вот эта? и вы не знали, какие правила, по каким правилам вы должны отстреливать собак. Конечно, знаю. А почему тогда не сделали этого? Что именно? не Вот сделал? это ваш без, паспорт? без участкового. В сельсовете сказали, что участковый в курсе. Сообщили. Все, был занят. Дали ветврача, и мы поехали отстреливать. А еще это То есть на слово поверили просто. Ну, конечно. Айыл өкмөтү менен мергенчилердин ортосунда түзүлгөн келишим туурасында сөздү улантсак, жалпы көрсөтүлгөн сумма 13 200 сом. Кайдан чыкканы жана кайда кеткени туурасында да так маалымат жок. Вообще услуги охотничьи, они сколько стоят? Вот именно когда дело касается отстрела собак. Что? То есть как это вычисляется, сумма откуда берется? Сумма берется от патрона. И на одну бродячую собаку и вообще на собаку, на шакала, на волка идет 3 патрона. Вот стоит 78 сомов патрон. Вот из этого 2-3 патрона идет сумма.
То есть, а именно за услуги, вот за, допустим, за голову собаки сколько? За услуги нету. Только за патроны? Патроны и Ваша услуга никак не ГСМ. оплачивается? Патроны ГСМ. То есть ваша услуга никак не оплачивается, да? Кроме Ну, в принципе, мы работаем на энтузиазме по просьбе населения. То есть вы утверждаете, что деньги не брали? За Не, услуги? получали деньги, почему мы утверждаем? Получали мы деньги. Ну сколько сумма озвучить можете? По 2000. По 2000 Да. на каждого, да? Да. Ага, а как это вычитает вообще сумма? Просто по договоренности устной, да? Или конкретно? По устной договоренности, да. Демек мергенчилер 2000-ден алышта экөөнө 4000 сом. Ок дарыларын эсептесек атылган иттин саны 23 даана. Жалпы жолунан 69 ок дары алынат. Бир окту мергенчи айткан 78 сомдон эсептесек 5382 сом. Бугаалардын унаасына куюлган майды кошуп жалпылап айтып 1000 сом деп койсок, болжол менен 6500 сом болуп жатат. Мергенчилердин колдоруна ооз эки макулдашуу менен берилген 4000 сомду коштук 10500 сомго чукулдайт. Салык катары төлөнгөн 1300 сомду коштук 12000 сомго араң чукулдайт. Калган акчасы кайда кеткени табышмак болуп калууда. Кандай болгону да бул мергенчилердин бул шек санаткан келишими менен жана ооз эки сөздөргө таянып иштегендери мыйзамга төп келген эмес. Болгондо да милициянын коштоосу жок. Эл жыш жашаган жерде ок аткандары одоно мыйзам бузуу болуп эсептелгендиктен куралдарын алып коймой болушту. Айтсак, куралдарын камакка алууга келгенде алардын сакталышы да тартипке ылайык эмес экени аныкталып чыкты. Еще двоих утащите. Что, оно в собранном виде, да? Хранится в разобранном виде же, не собранном. Все, что ли? Нет еще. А? Он строишь. Да. Все, таскай. Тоже в собранном виде, да? Она нарушением идет. Магазин не должен быть в хранении в этом заряженном виде. Все три заряжены? Два магазина есть заряженные. Это сайга, да? Да, это сайга. Вот. Раз, два, три, 4 патрона в одного. Второго. Раз, два, три, 4. Второго 5 патронов. Маевка айылындагы ит атарлардын окуясында мынтип мергенчилер өз жазаларын алышты. Ал эми уюштуруучулары болгон айыл өкмөт башчысы жана анын кол алында кызмат кылган адистери кандай жаза алышат, деги эле жаза алышабы деген суроо ачык бойдон калууда. Кезекте издөөгө алынганда рубрикасы мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакциябызга кайрылсаңыздар болот. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы 1997 жылы туулган Анарбек уулу Азимге издөө салат. 2016 жылдын 15 майында үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бою 160-170 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы кара. Кийген кийими мезгилге жараша. Анарбек уулу Азимди көрүп билгендер болсо 0312 43 28 15 0550 10 28 72 же 0772 18 09 45 телефондоруна байланышыңыздарды өтүнөбүз. 1992 жылы туулган Мелис кызы Айым 2016 жылдын май айынан бери дайынсыз. Бою 155-160 см, дене түзүлүшү арык чырай, көзү кара күрөң, чачы ийинге чейин узун. Кийген кийими кызыл түстөгү күрмө, кара джинсы, бутунда кызыл туфли, жанында сары сумка. Көрүп билгендер болсо 0312 43 28 15 телефон аркылуу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө же 0554 10 23 52 0709 24 24 83 телефондору аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Бишкек шаарындагы Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы 1987 жылы туулган Островерхов Максим Сергеевичти издөөгө алат. Максим Островерхов 2015 жылы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бою 165 см, чачы кара күрөң, биринчи топтогу майып. Сол буту тизеден ылдый кесилгендиктен протез менен сылтып басат. Көрүп билгендер болсо 0312 43 28 15 0553 13 57 27
0709 24 24 83 телефондоруна кабарлап коюңуздар. Эсерге салсак, ТВ кайыл программасы менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефонго чалып, же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.